İnsan дүйнөсүндө ден соолугунда кандай бир кемчилик болуп, ошол убакта жанындагылардан, досторунан жардам келбей калса, телефон чалуулар болбой калса, мен жалгыз экенмин, достору кабар албай калса, мен жалгыз экенмин, менин досум жок экен деп айтат адатта. Бирок урматтуу бердиган, сиз чындыгында кайсыл убакта өзүңүз жалгыз калган экендигиңизди байкасаңыз, билсеңиз болот. Эгерде сиздин жашооңузда Алла Таала менен болгон мамилеңизде, диниңизде кандайдыр бир кемчилик болсо, өзүңүз билген абалда, билбеген абалда бир кемчилик болгон болсо, ошол кемчилигиңизди оңдоп албайсыңбы, досум? Балаң мындай болуптур, аялың мындай болуптур, өзүң намазыңда ушундай болуп жатат экен, ушуну оңдобойлукпу деген адам болбосо, эскерткен адам болбосо, сизди эртеңки Алла Тааланын азап тозогунан куткарганга жардам бере турган, эскерте турган адам болбосо, сиздин бул дүйнөдө бактысыз болуп кала турган нерселерден сактай турган, эскерте турган адам жок болгон болсо, ошондо сиз, урматтуу бердиган, жалгыз экендигиңизди сезсеңиз болот. Башка убактарда досторду тапса болот, башка убактарда жакындарды тапса болот, байлыгың барда, бийлигиң барда, мансабың барда досторду тапсаң болот, жакындарды тапсаң болот. Бирок алардын бардыгы сенен бир нерсени үмүт кылып, сенин кандай бир жакшылыктын максат кылып, сенин кемчиликтериңди айтпаса, сага керек болгон нерсени айтпаса, сени азап тозоктон куткара турган нерсени айтпаган болсо, ошончолук досторуң көп болсо дагы сен, урматтуу бердиган, жалгызсың. Ошондуктан айланаңызга бир көз салып көрүңүз, намазыңызда, ибадатыңызда, жакшы иштериңизде, диниңизде кандай бир кемчилик болгон болсо, эскертип тура турган досторуңуз болгон болсо, анда сиз жалгыз эмессиз. Алла Таалам баарыбызды ушундай ар дайым түбөлүктүү кала турган, бейишке бирге бара турган достордон насип кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.